Достор, амансыздарбы? Бүгін сіздерге 5 сотық жерді сунуштайм. Жери почти тегиз экен. Аласыз, фундамент куясыз, үйдү саласыз. 1 миллион 800 000 сомго 5 сотық жерді сунуштап атат. Биз азыр Торгой булактабыз. Бул жагы шаар Ош. Оштон Алайды, Чоңолайды көздөй жөнөгөндө Мадыга жетпей, Торгой булак деген жазуудан оңго киресиз. 100 метр киргенде мечит, мечиттин үстүнө мына дөңдөнү түшүп келесиз. Жолу абдан ыңгайлуу. Мектеп мына сайылында да бар. Алайлык туугандар, Чоңолайлык туугандар абдан ыңгайлуу. Алай Чоңолайдан түшүп келе жатканда Мадынан бир аз өтүп туруп, шаарды көздөй өткөндө Торгой булак деген жазуудан солго киресиз. Азыркы айтканда мечиттин үстүнөн чыгып келесиз. Могу жер. Могу казыктан бул жагына казыктарын кактырып берет. Могу жер болуп калат. 5 сотық жер. Документи таза. 1 миллион 800. Түшүп берүү жолу бар. Жер алганда да мутулбайт. Эгер Россияда, Казакстанда, Ошто кимиңизде эле акча болгон болсо, 1 миллион 800дей түшүп берүү жолу бар. Алып койгон болсоңуз, 1 жылдан кийин дагы 300-400 000 үстүгө кошулуп калат. Мына бул жер. Демек, жерди аз көрүп атасыздар, кандай болот да? Бөлүшүп коюңуздар алам деген агынын досторго. Жер алып кое бериңиз. 2-3 чек кенен алып коюңуз. Айылына тегереги 5 ошкон. Суу аркы тарапта толук чыгып бүттү. Бул жагы эми жаңы конуш. Кудай буйрса, суу кампа курултат. Суу деле келип калат. Документтер азыркы жердин дарегине токтоло турган болсок, биз Торгой булактабыз. Бул жагы Алай Чоңолай. Алай Чоңолайдан Ошту көздөй түшүп келе жатканда мына жер Мады. Мадынан бир 500 метр шаарды көздөй түшкөндө сол тарапта Торгой булак деген жазуу турат. Арзан маркет мына жерде. Ошондон өткөндөн кийин 100 метр кирсеңиз мечиттин үстү мына. Азыркы жер мына түштө болуп калат. 7-8 метр болот. Бул жагы шаар Ош. Оштон Алайды, Чоңолайды көздөй жөнөгөндө Мадыга жетпей мына заправкага барыңыздар десе, ушу заправканы өткөндө Торгой булак деген жазуудан мечит үстүнө жерге чыгасыз. Маршрут каттап, такси каттап, мектеп бола баштады, маселе жок. Алган адам